Майлы суу шаарында жылуулук берүү 12 саатка үзгүлтүккө учурады. 122 көп кабаттуу турак жайларга 60 жер үй жана 9 бюджеттик мекемеде көйгөй жаралган. 13-14 карата таңгамал саат 5-терде биринчи котельныйды температурасын азайттык. Себеби насос менен фильтрдин прокладкасы жарылып калды. Ошону алмаштыргынча biraz температура түшүп кетти. Газ жагайык десек, жалпысынан көрүп жатасыздар. Жалал Абадта, Майлы сууда өзү негизи газ тартыш болуп атат. 122 көп кабаттуу турак жайда 1800 абонентке ысык суу жана жылуулук берилет. 2 откана, 1 жылытуу пункт калкты тейлейт. От казан газ жана мазут жагууга ыңгайланган. Көмүр жана электр энергиясын үнөмдөп, борборлоштурулган буу от казаны да орнотулган. Жителдердин айтканы боюнча маалымат берсем, бизде ошол насос бар, атайын мазут эмелган. Ошо насостун бир ичиндеги бир запчасына кичине кетип калган, ошону алмаштырганча эле эме болдук. Азыр жылуулук берилип атат, эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Азыр толук кандуу жылуулук берилип жатат. Штаттык режимде иштеп атабыз. Ушул жылдын башында 13 январда катуу сууктан улам шаарда өзгөчө кырдаал жаралган. Анда түтүктөрү тоңуп, шаар такыр жылуулуксуз калган. Комиссиянын корутундусу менен артезиан суусу тартылып келинген, бүгүнкү күндө корутунду жабылган. Натыйжада Майлы суу канал мекемесинин суусу пайдаланылууда. Майлы суу шаарынын тургундарына кошумча маалымат катары айтып кетсем, азыркы учурда биз тартып келген артезиан суусу биз пломба басып, комиссиянын негизинде жаап койгонбуз. Бул артезиан суусу ошол жанагы өзгөчө кырдаал учурунда гана иштелет. Ошондуктан азыр биз Майлы суу шаар суу канал мекемесинин суусун пайдаланып, ошо таза суу берип жатабыз. Бул жерде эч кандай артезиан суусу берилген жок. Эртең менен мазуттун котелдин мазуттун турбасы кичине тоңуп калган экен. Bir 2 saatка жылуулук болбой калды. Азыр режимге түштү. Азыр бардык жерде элге жылуулук, ысык суу берилип жатат. Бул жолу жылуулук берүүнүн үзгүлтүккө учурашы газдын басымы төмөндөп кеткенине байланыштуу болгон. Кошумча мазут жагууга өткөндөн кийин абал турукташты. Учурда номер 1 отканага 100% мазут жагылууда, ал эми номер 3 отканада көмүр жагылууда. Шаарга атайын 1700 тонна көмүр, 1200 тонна мазут кышка камдалган. Учурда Майлы суу шаарында жылуулук берилип жатат, абал турукташты. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Майлы суу шаарынан.